Карапайым элди ушундай балдар өлүп кете береби? Бул 15 жыл деген бул тоок урдаганды да камайт 15 жылга, ат урдаганды камайт 15 жылга. А бул өлтүрүп, беймарал экзаменге барып катышып, кызыңарды мен билбеймин, көрбөдүм деп, бул жерде 2-3 күн кошо издешип жүргөн калп эле. Адам өлтүрүүнүн эси менен АН инициалдуу жаран күнөөлүү деп табылып, өмүргө конфискацияланып 15 жылга эркиндигинен ажыратылды. Жазасы жалпы тартиптеги түзөтүү актарында өтөөсү белгиленди. Карапайым элди ушундай балдар өлүп кете береби? Бул 15 жыл деген бул тоок урдаганды да камайт 15 жылга, ат урдаганды камайт 15 жылга. Кызым 8 күн дегенде анан кийин табылды кызымчы. Буну айтып атышат, өзү келди дейт, башка булар жалган нерселерди айтып туруп эле ошентип 15 жылга келси, bunday канкор адамдар биздин коомго кереги жок. Биз ыраазы эмеспиз буга. 15 жыл, оны аминист bir bala деп эртең айка киргенде кыскартып отуруп, 2 жылдан кийин алдыбыздан чыгат ошол жерден. 15 жылга эми келсеби бизге өлүм жазасына берсин, биз ыраазыбыз. Өмүр бою кармасын. Өлүм жазасы. Bir ayday kızdı. Öldürüp koyup. Жалгыз кыз болсом, садырине ham барабыз. Мага чоң акча, анан үй, машина берелик, кечир, баламны сроко кесирип берчи деп апасы айткан. И туугандары айткан. Менин досторума, менин туугандарыма, менин айылдаштарыма айтпаган теги менин туугандарыма эч ким калган эмес да. Мен ошо бардыгына отказ кылып келдим. Мага дедим, үйүнүн да кереги жок, машинасынын да кереги жок, акчасынын да кереги жок. Мен кызымын өлүгүн кандай сатам дедим. Назаралиев Абдулбаситтин апасы бул ишти кыскартууну суранган эмес. Бул акчаны сунуштап атканда просто аларга өз ыктыяры менен кеткен чыгымдарды, материалдык чыгымдарды, моралдык чыгымды компенсациялоо эле. Материалдык, моралдык компенсация алынгандан кийин дагы, мисалы бул иш кыскарылып кетпейт эле. Себеби бул оор, өзгөчө оор кылмыш болуп эсептелет. Өмүр бою эркинен ажыратуу жазасына мен кошула албаймын. Себеби бардык эле адам өлтүрүүлөр боюнча эң жогорку жаза колдоно турган болсо, анда сот адилеттүүлүгү болбой калат. Мыйзамда айтылып атат, эң жогорку жаза эгерде башка жазаны колдонгонго мүмкүнчүлүк болбой калган учурда гана колдонушу мүмкүн деп. Бул кыз ушунчалык жашоого умтулган, ушунчалык стремительно, мындай кандай десем, жашоону сүйгөн, ушундай бар жокко үлгүсөм экен, бал жокко жетиз